Баарыңарга салам. Менин атым Джек. Жакында эле менин жана менин сүйлөшкөн кызымдын жашоосун түп тамыры менен өзгөрткөн бир окуяны башыбыздан өткөрдүк. Биз үчүн бул аябай оор учур болду. Ата-энемдин түшүнбөстүгү жана айлана чөйрөдөгү адамдардын талкуусу беркиле чет болчу. Баарын ирети менен айтып берейин. Мен бай жана үлгүлүү үй бүлөдө төрөлгөм. Менин ата-бабаларым абдан көрүнүктүү кишилерден болчу. Байыркы тамырларыбыздан бери жакшы кызматта иштеген, кадыр барктуу, ак сөөк адамдар. Биз байыркы хандардын урпактары экенибизди тастыктаган көп себептер бар. Жада калса, азыр дагы биздин үй бүлөбүздө байыркы салттардын кээ бирлери сакталып келет. Менин үй бүлөм байыркы хандардын урпактары экендигине абдан сыймыктанышчу. Өзгөчө ата-энем. Жана алар бул мурасты улам кийинки муунга өткөрүп берүү, салттарды сактоо аракетин көрүшчү. Бирок ошентсе да, мен эң жөнөкөй мектепте билим алдым. Анын башка мектептерден айырмасы отургучтары бар бакча болчу. Биз сабактар бүткөндөн кийин досторубуз менен биргеликте бул жерде үйлөрүбүзгө тараганга чейин отуруп сүйлөшүп, тамашалашканды жакшы көрчүбүз. Мына ушул жерден Энни менен таанышып калдым. Ал бир күнү бакчадагы отургучтардын биринде Платондун «Диалогы» деген китепти окуп отуруптур. Бул нерсе мага аябай башкача сезилди. Себеби мындай мезгилде менин тең туш кыздарым же болбосо негизи эле кыздар лирика, сүйүү, махабат деген китептерге кызыгышчу. Ал эми Энни байыркы гректердин эмгек таржымалын окуп отурат. Менин Энни менен таанышкым келип жатканын досторум укканда аябай шылдыңдап күлүштү. Анткени Эннинин үй бүлөсү жакыр жашачу жана алардын үй бүлөсү басып өткөн жол тууралуу жаман ушак кептер көп айтылчу. Эннини баары бир кызыктай кыз дей беришчү. Ал ар дайым китебин колунан түшүрбөй окуп жүрө берет. Аны бул жашоодо окуудан башка эч нерсе кызыктырбагандай сезилчү. Ал эми мага бул нерсе бир кызыктай сезилчү эмес. Ошондуктан мен Энни менен тааныштым жана бул кадамыма эч качан өкүнбөйм. Энни абдан акылдуу, боорукер жана кызыктуу адам экен. Биз бат эле тил табышып алдык. Экөөбүз саат менен чыгармалар тууралуу, тарых тууралуу сүйлөшүп отура берчүбүз. Биз жакшы достордон болуп калдык. Бирок бул достук бара-бара сүйүүгө айланды. Бирок капысынан экөөбүздүн тең жашообузду өзгөрткөн бир окуя болду. Энни жол кырсыгына кабылды. Анан аны реанимацияга жаткырышты. Бул күндөр мен үчүн аябай кыйын болду. Стресске кабылдым. Мен күндө мектепке барбай, кечке Эннинин палатасынын алдында сааттар менен күтүп отурдум.